Англис тилин окуу аркылуу жакшыртса болобу? Кайрадан салам достор. Бүгүнкү сабакта англис тилин өз алдынча үйрөнүүдө текст жана китеп окуу маанилүүбү? Тексттерди окуу аркылуу кантип тил үйрөнүүнү жакшыртса болот? Ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Көпчүлүгүбүз окуганга келгенде чоң көлөмдөгү тексттерди же сөзсүз китеп окууну элестетебиз. Бирок күнүмдүк жашоодо жаңылыктардан, соц түйүндөрдөн эле эне тилибизде бир канча текст окуп атканыбызды байкабайбыз. Демек, окуу сөзсүз түрдө китептер менен чектелбейт. Ошондуктан тил үйрөнүп атканда күнүмдүк жашоодо өзүбүзгө көрүнгөн текстти англис тилинде окууга аракет кылышыбыз керек. Is it easy? No. Do I like it? No, I don't. But do I do it? Yeah, I do. Чет тилинде тексттерди окуунун пайдасы аябай көп. Ал сөздөрдү контекст ичинде түшүнүүгө, сөз байлыгыбызды кеңейтүүгө жана грамматиканы жакшыртууга жардам берет. Окуп атканда сүйлөмдөрдүн кантип курулганын көрүп, жазуу жөндөмүн өнүктүрүүгө да мүмкүнчүлүк алабыз. Чет тилинде тексттерди окуу башка элдердин маданияты жөнүндө дагы көбүрөөк билүүгө шарт түзөт. Тексттерди табуунун эң жөнөкөй жолу китеп болгондуктан, албетте китептер жөнүндө бул сабакта көп сөз кылабыз. Бирок тил үйрөнүү үчүн сөзсүз китепти баштан аяк окуп чыгуунун кереги жок. Китептердин ичинен чакан үзүндүлөрдү алып окусаңыз деле болот. Окуу аркылуу тил үйрөнгөнгө бел буусаңыз, анда төмөнкү планга таяныңыз. Биринчи, окууга убакыт бөлүүдөн баштаңыз. Англис тилинде окуп баштоо үчүн адегенде жатар алдында 10 мүнөт же болбосо жолдо баратканда окуудан баштасаңыз болот. Китепканага барып, китеп же гезитти жаныңызда көтөрүп жүрүүнүн деле кереги жок. Интернетке туташылган телефонуңуз болсо жетиштүү. Күнүнө 10 мүнөттөн ыраттуулук менен окуп, эң негизгиси сизге кызыктуу жана түшүнүктүү болгон тексттерди окуңуз. Сизге жаккан китептерди табуу окуу планын түзүүдөгү кийинки кадам болот. Экинчи, текст таңдоо. Окуй турган текст сиздин деңгээлиңизге жана кызыкчылыктарыңызга жараша болуш керек. Мүмкүн өз тилиңизде жактырган китептерди түп нускада кайра окугуңуз келет. Классикалык адабиятка кызыгасызбы, же спорт жаңылыктарын сүйөсүзбү? Фантастика, детектив, блогтор же ар башка темалардагы кыска макалалар жагабы ойлонуп көрүңүз. Англисче окуу пайдалуу болуш үчүн тексттин жок дегенде 80% түшүнүшүңүз керек. Ошондуктан сизге кызыктуу темадан кийин деңгээлге жараша текст издөө керек. Мындай учурда сизге адаптацияланган китептер жана параллелдүү котормосу бар тексттер жардам берет. Адаптацияланган китеп деп оригиналдуу жазылган тексттин жеңилирээк англис тилинде жазылган вариантын айтабыз. Ал эми параллелдүү котормосу бар китептердин бир жагында англисче оригинал жазылуу болот, ал эми экинчи жагында котормосу бар болот. Жеңилирээк тексттерди издөөдө балдар үчүн китептер бар экенин дагы эске салабыз. Алардын тили адатта жөнөкөй болот. Көп учурда жомоктор чоңдор үчүн кызыксыз болсо деле окууга абдан жеңил жана жеткиликтүү вариант. Адабий чыгармалардан тышкары жаңылык порталдарын, атайын даярдалган тексттерди, блогерлерди дагы окуса болорун унутпаңыз. Учурда ар түрдүү тексттерди атайын аудио китептердин жана подкасттардын жардамы аркылуу укса да болот. Аудио китеп тексттердин үн менен коштолгон жаздырылышы. Ал эми подкаст бул ар кайсы темалардагы кесипкөй адамдардын маегинин жазылмасы. Англис тилиндеги тексттерди угуу сөз байлыгын өстүргөнгө гана эмес, сүйлөөнү, сөздөрдү туура айтууну, интонацияны жакшыртканга да чоң жардамын тийгизет. Сонун жыйынтыктап алганда, окуу үчүн бизге кызыктуу, түшүнүктүү, жеңил жана ыңгайлуу болгон текст тандоо керек экенин билдик. Эми аларды кайдан жүктөп алса болот, карап алалы. Үчүнчү, тексттерди кайдан издеш керек? Кээ бир адамдарга китепти колго кармап офлайн окуу процесси өзгөчө рахат алып келет. Ошондуктан китеп жана тексттерди издөөгө албетте алгач жергиликтүү китепканаларга барып көрүүңүздү сунуштайбыз. Эгерде Бишкек шаарында турсаңыз, Алкул Осмонов атындагы улуттук китепкана жана Баялинов атындагы балдар үчүн китепкана бар. Баса, Баялинов китепканасында American Corner уюму англис тилдүү китептерди гана сунуштабастан Talking Club'тарды дагы өткөрөт. Булардан тышкары шаарда көптөгөн аймактык кичи китепканалар да бар. Мамлекеттик китепканаларда жылына катталуу 50дөн 100 сомго чейин турат. Паспортуңуз менен барып, акысыз интернетке, кенен китеп тандоосуна жана онлайн китепканасына дагы кире аласыз. Андан тышкары, офлайн китеп сатып алууга Бишкекте Раритет, Buckingham жана IQ Bookstore дүкөндөрү бар. Офлайн окуганга убактым аз. Китеп же тексттерди телефондон окуган ыңгайлуу десеңиз, кийинки сабакта сиз үчүн англисче тексттер бар Lingua, Readlang сыяктуу сайттарга шилтемелерди чогулттук. Китеп жана тексттерди угуп убакытты пайдалуу өткөрөм дегендерге атайын платформалардын тизмесин даярдаганбыз. Ал жактан жөнөкөй подкасттардан баштап аңгеме, романдарга чейин таба аласыз. Кийинки сабакты көрүп, арасынан өзүңүзгө эң кызыктуу жана ыңгайлуусун табасыз деп ишенебиз. Эң сонун, окуу графигин түздүк, китеп тандаганды үйрөндүк. Эми аларды кайдан издөө керек экендиги тууралуу сүйлөшөбүз. Кийинки сабакта жолугушканча, good luck!